Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Жалал Абад облусуна иш сапары менен барды. Жумушчу сапардын алкагында Манас шаарындагы Сузак жана Базар Коргон райондорундагы бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Алгач төрага Манас шаарына караштуу Ладанкара айылында бала бакча курууга бөлүнгөн жер тилкесин көрүп чыкты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан калктын санынын өсүшүнө байланыштуу мектепке чейинки билим берүү мекемесине болгон муктаждык жылдан жылга күчөп жаткандыгы белгиленип, бала бакча куруп берүү өтүнүчү айтылды. Садик үчүн багытталган соц объектибиз бүгүнкү күнгө чейин документтер даярдалган эмес экен эле. Мына кече Кудай кааласа госактылардын бүт тиешелүү документтер бүт баарысын дайындады. Андан соң төрага Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагындагы Бостон айылында жайгашкан Кенжаев атындагы номер 30 жалпы билим берүүчү орто мектебинин абалы менен таанышты. Жолугушуунун жүрүшүндө мектеп авариялык абалда экендиги, ага карабай окуучулар 3 нөөмөт менен билим алып жаткандыгы айтылып, жаңы окуу корпусун куруу зарылдыгы белгиленди. Заключение МЧС беребезин. Сиздер анда проектсин кайрадан 375ке ылайыкташтырып кайра оңдогула. Оңдоп туруп андан кийин ана Минфинге жүрдү. Андан кийин биз уже Минфинден сурай баштайлы. Акчасын берүү боюнча, бул боюнча ал уже биздин проблема да. Ошондой эле парламент жетекчиси Көгат айыл аймагындагы Жергетал айылында жайгашкан Батыров атындагы айылдык ооруканадан да кабар алып, 1960-жылы курулган медициналык мекеменин материалдык техникалык абалын жеринде көрдү. Жыйынтыгында талапка жооп бербеген айылдык бейтапкананы жаңылап куруу боюнча тийиштүү тапшырмалар берилди. Мындан сырткары Марлен Маматалиев ошол эле айылда жайгашкан Оразалиев атындагы номер 11 жалпы билим берүүчү орто мектебинин абалы менен таанышты. 1965 жана 1979 жылдары курулган эки корпусу тең капиталды оңдоп түзөөгө муктаж, бирок жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүгү жетишсиз болгондуктан азыркы учурга чейин жаңылоо иштери создугуп келет. Биз азыр бул экинчи корпусу турабыз. Муну азыр бара туруп биринчи корпусубуз. Биздин айыл өкмөт мына ушу жаңы мектептин ордугулуп мына жерден Умаров көчөсүнөн жака чыккан жол уланат. Мындан сырткары төрага Октябрь айылындагы номер 21 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын жана Мичурин атындагы номер 9 жалпы билим берүүчү орто мектебинин абалы менен таанышты. Айрыкча саламаттык сактоо мекемесинин учурдагы шарты начар экени аныкталып, жаңы имаратка болгон муктаждык белгиленди. Ошондой эле Кара Коргон айылындагы эл аралык Жалал Абад аэропортунун курулуш иштерине байланыштуу айланма жол куруу маселеси Кош Коргон айылындагы спорт комплексин курууга бөлүнгөн жер тилкеси жана Сай Коргон айылындагы Урматкан Колдошов атындагы жалпы негизги билим берүүчү мектебинин абалы да каралды. Мына ушу Сабиров көчөсү силер азыр негедир жок кылып коюпсуңар. Бул шагыл төшөлүп, толук кандуу жол болду. Бул титулда деле турат, силердин титулуңарда. Мына жол силер шагыл жолун төгүп туруп эме кылгансыңар. Анан кийин азыркы суранарыбыз элдин эмне дегенде мына жака кириш керек да. Жолугушуулардын жүрүшүндө Марлен Маматалиев аймактарды өнүктүрүү, билим берүү жана саламаттык сактоо мекемелеринин инфраструктурасын жакшыртуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин баса белгиледи.